алтын кетип баратат, анан бизде нефть жок, анан бизде электр энергиясы башкасы дегенде болот. Эч ким бүгүнкү күнгө чейин айта элек адамдык потенциалын айта элек. Биз кимдерди жоготуп атабыз? Алтының жерге кирсин. Алтынсыз жашап келгенбиз, жашай беребиз. Ошол алтын эгерде биздин Ала Тоо көрккө келбейт, эл болбосо деп барпырдагандай, эл жок болсо Ала Тоонун кимге кереги бар? Касиеттүү көлдүн эгер кыргыз жок болсо кимге кереги бар ошол көлдүн? Кара кеченин кимге кереги бар? Биз элди айтпай калдык. Соңку кездерде так элди айтпай калдык. Элибиз маданиятсыз, сабатсыз, караңгы, эч нерсеге ишенбейт. Мыйзамыңа да ишенбейт, ыйманыңа да ишенбейт, эч нерсеге ишенбей кетти. Мына ушул жагдайда, ушул маселени көтөрө турган эч мамлекеттик коом же уюм калган жок. Бүгүнкү күндө эми тилекке каршы ыйлагандын көз жаман, сүйлөгөндүн ооз жаман деп эле бир нерсе десе эле өзүңдү таап ал, өзүңдү билип ал деген кыйкырыктан башка нерсе чыкпай калды. Мына Феликс Шашымбаевич кооптуу бир маселенин башын айтты. Урматтуу жарандар, мен ошону сиздерге өтө катуу көңүлүңүздөрдү буруңуңарды каалайм. 1 январдан 2019 жылдын 1 январдан баштап жаңы кылмыш жаза кодекси ишке кирет. Турат. Мына ошондо эгерде сен сын көз менен көз карашта карап койгон болсоң, сенин өзүңдү эле эмес, сенин үйүңдү да алып койгонго мамлекет укук алып атат. Сенин короодогу коюңду дагы, тоокканадагы тоогуңду да алып койгонго укук алып атат айланайын кыргыздар. Мына кече эле ыйлап баштадык эле, бүгүн көнүмүш адат болуп калды. Чоң энеңдин саан уyu бар экен деп, небересине жөлөк пул бербей атат. Атаңдын тээп жүргөн машинасы бар экен деп, жөлөк пул бербей атат. Биз ушуну 5 жыл башта ушундай айтсак, жок, андай өкмөттү, андай бийликти биз көрсөтөбүз деп четинен чыгат эле. А бүгүн үн чыкпайт. Бүгүн дың деген үн чыкпайт. Эмнеге? Себеп биз абдан кооптуу, өтө коркунучтуу авторитардык мезгилге келип такалдык.